Шембе күндөрү саат 2-де Ден соолук программасы. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр баамдагандай түз эфирде Ден соолук берүүсү. Бүгүн биз эмдөө оорулардын алдын алат деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун Ден соолукту чыңдоо канасынын баш кадиси Жылдыз Тагаеваны чакырганбыз. Алдыда биз эмдөөнүн адам баласынын ден соолугун сактоодогу мааниси, ролу жөнүндө сөз кылабыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Алгач биз ушул эмдөөнүн адам баласынын ден соолугун сактоодо, оорулардан коргоодо ролу жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Эң алгач эле ушул 2023 жылдын алгачкы айында жолугутканыбызга кубанычтамын. Жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ал эми темага кайтсак, негизи эмдөө бул негизи эмдөө же болбосо бизде медициналык тилде айтканда иммундаштыруу, иммунизация деп коебуз. Бул вакциналардын жардамы менен айрым инфекциялык ооруларга каршы ден соолукту коргоочу кубаттуу фактор болуп эсептелинет. Же болбосо мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө, вакцинаны биз алгандан баштап 3 күндүн 12 күндүн аралыгында бизде ошол кайсы ооруга каршы алган болсок, ошол ооруга каршы бизде иммунитет гана пайда болот. Андан башка эч кандай баягы бизде черный пиарда айтылып кеткен эч кандай зыяндуу же болбосо чип ошондой башка нерселер колдонулбайт. Негизи иммунизациянын же болбосо эмдөөнүн максаты бул ата-энелердин ошондой эле өсүп келаткан өспүрүм биздин жаш балдардын ден соолугуна кам көрүү болуп эсептелинет да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул күчтүү өлкө, дени сак өлкө деп айтылып келет. Ошон үчүн эмдөөнү сөзсүз түрдө ушул календардын негизинде сөзсүз түрдө алуубуз кажет болуп эсептелинет. Бул күнгө чейин 12 ооруга каршы алып жүргөн болсок, эмдөөнү азыркы күндө 2022 жылдын декабрь айынан билесиздер, бул папиллома вирусуна каршы биздин улан кыздарга сайылып келатат. Азыркы күндө 13 ооруга каршы эмдөө календары да бар. Ушул пландуу эмдөөнү берүүдө эң алгач адам баласына кайсы ушул эмдөөлөр жасалат да? Эң алгач төрөлгөн күндөн баштап бериле баштайт го? Эң чоң жашоосундагы негизи эле ымыркайдын же болбосо адам баласынын жашоосунда эң алгачкы эмдөө же болбосо иммундаштыруу биздин төрөт үйүндө башталат. Бала төрөлгөндөн баштап ушул 24 сааттын ичинде БЦЖ ошондой эле ВГВ сайылат. Бул БЦЖ кургагучка каршы эмдөө болуп эсептелинет. Билесиздер, кургагучук бул дүйнө жүзү боюнча аба аркылуу жугуучу кооптуу оорулардын бири болуп эсептелгендиктен биздин наристелер алгачкы күнүдө ушул кургагучукка каршы алышат. Андан кийин ВГВ деп коет. Бул гепатиттин Б түрүнө каршы алышат. Бул дагы билесиздер, коркунучтуу же болбосо биздин өмүрүбүзгө залалын тийгизүүчү оору болуп эсептелгендиктен ушул төрөт үйүнөн баштап ушу 2 вакцинада алып чыгышат. Анан өзгөчө ошо жаш балдарга төрөт үйүнөн баштап, сиз айткандай 1 жашка чейин көп эмдөө жасалат. Ушул эмдөөлөрдү ар кандай себептер менен өз убагында ала албай калган учурлар да болот да, бирок дарыгерлер ушуну өз убагында алышыңар керек деген кеңештерин айтып келишет. Ушунун убактысынын мындай өзгөрүп кетиши да, өз убагында ала албай калышы канчалык мындай ден соолугу үчүн, баланын ден соолугу үчүн кооптуу? Негизи ушул төрөт үйүнөн чыккандан баштап 1,5 айлыктан баштап биздин башка вакциналарда сайылат. Бул кызылчага, кызамыкка, тепкиге, паротитке, ошондой эле башка ооруларга каршы эмдөө бар. Анан бизде бир медицинада бир түшүнүк бар, бул метатвод деп. Эгерде балада кайсы бир оору байкалган болсо, бул неврологиялыкпы, психологиялыкпы же жүрөк кемтик оорулары сөзсүз түрдө метатвод берилет. Анан вакцинаның жеңил түрү сайылат. Мына атайын өзүнүн үй бүлөлүк дарыгери аныктап берет. Ошол үй бүлөлүк дарыгери уруксат берген вакциналарды гана ала алышат. Сөзсүз түрдө жеңил түрүн алышат вакциналардын, бирок бул баланын ден соолугуна кооптулукту жаратпайт да. Анан дагы кайсы учурда албай калат вакцинацияны, бул ошол учурда ооруп турган болсо, грипп мененби, ич өткөк мененби. Эми 5 жашка чейинки бала ар кандай болот экен да.
5 жашка чейин бат эле ден соолугу өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ошол оору күчөп турган, кайсы бир оору күчөп турган убакта алышпайт. Анан алгандан кийин сөзсүз түрдө бул алгач температурасы өлчөлүнөт, баланын состояниясы каралат. Андан сырткары ушул өзүнүн дарыгериге, үй бүлөлүк дарыгерлерге кирип уруксат алгандан соң гана биздин уруксат алынган сертификаты бар медициналык медайымдар вакцинация жасашат. Негизи албай калганын кооптугун айтып кетейин. Бул эгер мисалы жашоо турмушка байланыштуу көчүп кетип атса, Кыргызстандын ичинде мисалы Баткенде жашап туруп Бишкекке турмуш шартына байланыштуу көчүп кеткөн болсо, сөзсүз түрдө бизде форма 63 деген болот. Өзүнүн участковый медсестрасынан ушуну алып, же болбосо дубликатын жаздырып алып, кайсы жерге барып жайгашкан болсо, ошол жерге учетко туруп, дальше ошол эмесини, эмдөөсүн ала берсе болот. Бул Кыргызстан ичинде акысыз жүргүзүлөт. Кайсы жерге барса дагы ушул форма 63-үнү алып барып, кайсы жерге турукташкан болсо, ошол жерден ала берсе болот. Анан өзгөчө Баткен облусу мындай миграция күч аймакта. Мисалы бул жактан ошол ишке жарамдуу курактагы ата-энелер балдары менен Орусияга барып да иштегендер көп. Негизи ошо Орусия менен Кыргызстандын дагы медицинасында ошо эмдөө системасы окшош элеби? Окшош элеби? Алар дагы ушул эле эмдөөлөрдү Орусиядан алса болот. Болот, бирок разница болуп калышы мүмкүн. Алардын медициналык системасында ошол жактын жараны болсоң гана, по-моему, акысыз болуш керек. Эгерде барып турган болсоң, учетко турган кезде деле башка республиканын, башка өлкөнүн жарандыгы болсоң, сөзсүз түрдө разницасын төлөп калышың мүмкүн. Мен аларга жооп бере албайм. Мен только Кыргызстандын ичинде гана бул акысыз жүргүзүлөт да. Анан эгерде албай калган болсо, же болбосо алынбай калган болсо, бул бала үчүн кооптуу. Эсиңиздерде болсо керек, 2014-2013 жылдары, ошондой эле 2018-19 жылдары биздин өзгөчө Баткен областында кызамык вспышка чыккан. Именно ошол текшерилип келгенде биздин отказ берген ата-энелерден чыгып калышкан да. Бул өзүңүздүн балдарыңыздарды өзүңүздөр ошол ооруга төртөп аткан болуп эсептейсиздер деп айта алам. Демек, ушул баш тарткан жарандар жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Азыркы учурда дагы бар да ошо эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер, бул канчалык кооптуу? Ошо сиз айткандай жана кызамык мисалы, бул эмдөө менимче ушул дарыланбай дарылоого мүмкүн болбогон көп оорулар үчүн берилет да, ушул ооруга чалдыкпаш үчүн. Ушунун кооптуулугу жөнүндө айтып кетсеңиз. Негизи ушул беш кол тең эмес экен да. Түшүндүрүп айтсаң деле, түшүндүрүү иштерин жүргүзсөң деле, канча деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келсең деле, биздин баары бир беш кол тең эмес экен да. Биздин кээ бирки ата-энелер туура эмес, диндин туура эмес жагын колдоно алат экенден отказ беришет да. Бирок жок, сиздин деле ата-энеңиз ушул жашка чейин биз дагы эле, биздин ата-энебиз деле бизди эмдетип, биз ушул оорулардан сак болуп келгенбиз. Эсиңиздерде болсо керек, даже YouTube'дан да карасаңыздар болот. Кызамык кызылча чыккан убакта ушул аймакка даже кызыл лентаны илип коюшчу. Опасный зона деген сыяктуу кылып, ошол убакта биздин канча деген жаш балдарыбыз, жаш бөбөктөрүбүз каза болуп калды. Бул оорунан сакталып калыш кыйын да, эгер эмдөө албасак. Эмне үчүн эмдөөнү чыгарып атышат? Мисалы, Саламаттык сактоо министрлиги, ошондой эле бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму уруксат берип атат ушул биздин 13 ооруга каршы эмдөө алгыла деп. Алар отуруп алып эле бизге зыян нерсени айтпаса керек. Ушул күнгө чейин эфеги тийип, ушул күнгө чейин сакталып эле келип атат болуш керек да. Эгер ал 13 ооруга каршы эмдөөнү албай калсак, бул ден соолук, балаңыздын ден соолугуна кооптуулукту жаратат. Себеби бул кызамык кызылча билесиз, бул дагы аба аркылуу жугуучу оору, паротит, тепки жана башкалар. Балдарыңыздар менен гарантия бере албайсыздар, жуктуруп албаймын мен деп. Тойлорго барасыз, кафелерге барасыздар. Эми билбейсиз кайсы жерде кайсы вирус жүргөнү, кайсы бактерия жүргөнүгө биз гарантия медициналык кызматкерлер бере албайт да. Жуктуруп алган болсоңуз, эгер сиздердин балдарыңыздар ошол оору менен келип медициналык кызматкерге түшкөн болсо, карап беришет. Бирок эгерде Кудай сактасын бир жаман иш болуп кете турган болсо, анда бир гана өзүңүз күнөөлүү болуп каласыз да. Ата-энелерге ушуну түшүндүрүп айтабыз, бирок дагы деле ушул түшүнүп турса дагы чочконун майы бар экен, жана чордун пиарларга дагы деле ишенебиз да. Биз жакшы жакка ишеничтен алдың жаман жакты көбүрөөк колдонот экенбиз да. Мисалы,
биздин президентибиз деле, биздин саламаттык сактоо министрлиги деле бизди жаман жака түртпөсө керек. Биздин наоборот, биз элди сактап калууда, биздин өлкөнү күчтүү мамлекет кылууга аракет жасап, ушул 13 ооруга каршы бизде азыр эмдөөлөр жүргүзүлүп жатат да. Эң негизгиси рахмат айтыш керек, акысыз жүргүзүлөт. Башка мамлекеттерде даже жакындарыңыздар болсо, чет өлкөлөрдө бул долларга сайылат да, ар бир балага. Негизги бизге деле долларга келет. Муну биздин мамлекет каржылап берип атат. Анан ошо жогоруда айттыңыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз депчи. Ошол эмдөөдөн баш тарткан жарандарга жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринен натыйжа барбы? Оюн өзгөрткөн ата-энелер барбы? Негизи эле абал кандай? Ооба, биз область боюнча ден соолукту чыңдоо каанасынын адистери, ошондой эле айлык ден соолук комитетинин мүчөлөрү бар да, ошолор менен былтыркы жылы ар бир айылга барып маалымат бергенбиз. Плюс ошол жерге биз именно отказниктерди чакырганбыз, анан ден кызматкерлерин чакырганбыз. Себеби айыл жергесинде медициналык кызматкерге кандай ишенген болсо, дин кызматкерлерге да ошондой ишеним бар экен да. Ошолор менен кошо маалымат берсек, биздин ишенимдүүрөөк болот деп чакырган кезде ошол именно отказниктер келип катышкан биздин семинарларга. Анан көйлөр уруксат беришпейт экен. Анан эже мен ошол апамдын үйүнө жөнөгөндө же болбосо күйөөм жумушта болгон кезде алып кетсем болобу деп ошол жерде биздин семинардан чыгып алып эле алгандар болгон. Жолдошуңузга айтпайсыз, бир аз кирип эми алгандан кийин өзгөрүү болот да. Мисалы, жайда дагы өрүк алма жесеңиз, организмде өзгөрүү болуп, же болбосо ичиңе өтүшү мүмкүн. Ушундай өзгөрүү болот. Бул дагы эле ошондой эле витамин катары кабыл алсаңыздар болот. 3 күн ичинде температура чыгашы мүмкүн. Ошол жерде местный кызарышы мүмкүн. Ага дарыгериңиз жазып берген обезболивающийлерди гана ичиресиз. Дарыгериңиз жазып берген эмес, же болбосо самолечение менен заниматься этиштин кереги жок да. Азыркы күндө ушул 202 айыл болгон болсо, бизде ден соолукту чыңдоо каанасы менен айлык ден соолук комитеттери караган айылдар, ошолордун баардыгы маалымат алышкан. Бул боюнча акциялар да өткөргөнбүз. Өзгөрүүлөр болгон. Даже кайненелер биз түшүнбөптүрбүз деп балдарыны, өзүнүн баласынын келинини уговорить этип өздөрү алып келип сайдырышкан учурлар болгон. Анан мындан сырткары эгер ошондой маалыматыңыз болуп туруп деле отказник болсоңуз, анда бул эч кандай государственный учрежденияларга балдарыңызды окууга киргизе албайсыз да. Ушул эмдөөсү жок болгон учурда, мисалы, мамлекеттик садиктерге, бала бакчаларга киргизишпейт. Себеби документ даярдап атканда билесиздер, ден соолугу тууралуу ошондой эле эмдөө алган тууралуу справка болуш керек. Андан сырткары ушул мектепке кирип атканда эле частныйларды билбейм, аларга жооп бере албайм. Ушул государственный мектептер, бала бакчалар сөзсүз түрдө ушуну талап кылышат. Андан кийин уже мажбур болосуздар алганга, бирок ошол убактагы дарыгер уруксат берген гана вакциналарды алып каласыздар. 13 ооруга каршы эмес, ошол убактагы гана алып каласыздар да. Анан ден соолугу дагы деле кооптуу болуп эсептелинет да. Демек, көбүрөөк ушу профилактикалык жумуштарды алып барсак, бул көйгөйдү бир аз жеңилдетсек болот экен, Ооба, даже кечиресиз, сөзүңүздү бөлдүм. Дин кызматкерлерге кайрылганыбызда билесиздер, бул саламаттык сактоо министрлиги республикадагы муфтиятка, казиятка кайрылган учурда атайын фатва чыгарып берген. Ден соолук бул аманат, аманатка кылбайбыз кыянат деп. Даже сиздер медициналык мекемеге барганыңызда да ушул фатва эмдөө бөлмөсүнүн сыртында илинип турат да. Даже ошонун дагы окуп, бул дин жактан дагы ошондой эле медицина жактан да тастыкталган экениге ишенсеңиздер болот деп айта алам да. Жакшы, рахмат. Анан ушул пландуу эмдөөдөн сырткары аймактагы же ошо өлкөдөгү эпид кырдаалга байланыштуу дагы эмдөөлөр киргизилип атат да. Маселен, жакында ошо 1 жашка чейинки балдарга кошуна Тажикстанда шал оорусу чыгыптыр, ал аба аркылуу жугат экен деп дагы кошумча эмдөө жүргүзүлдү. Ал эми жанагы өспүрүм кыздарга папиллома оорусуна каршы деп дагы эмдөө киргизилди да. Ушулардын зарылчылыгына да токтолсоңуз. Сөзсүз түрдө бул аба аркылуу жугуучу оорулардын баарынан эле корксок болот. Ошон үчүн мисалы алдын алсаң жакшы да. Ооруп калгандан көрө алдын алсаң жакшы. Мен дайыма ушул примерди айтып келем. Менин жакын досум Америка штатында жашайт. Ошол айтып атпайбы, Жылдыз, сенин жумушуң Америкада өтө важный экен деп. Неге десем, бул жактагылар алдын алууга көп басым жасайт экен. Ооруп больницага баруу булар үчүн мындай
күлкүлүү нерсе экен Уят, да. Уят, себеби өзүнүн ден соолугу өзү кам көрбөдү деген эмеге барат. Бизде наоборот да, ооруп калып барана врачты күнөөлөшүбүз керек да. Негизи ушул алдын биз дагы ошолордун жакшы сапатын алып, алдын алууга көп басым жасасак, сөзсүз түрдө биз оорулардын алдын алган болобуз. Анан сиз токтолуп кеткен адамдын папиллома вирусуна каршы быйыл декабрь айынан мектеп окуучуларына, кыздарга сайылды. 11 жаштан 14 жашка чейин быйыл сайылды. Буюрса 6 айдан кийин экинчисин алышат. Ошондон кийин кийинки жылдан баштап уже только 11 жаштагы кыздар гана камтылат. 11 жаштагы кыздар гана ушул папиллома вирусуна каршы эмне ала алышат. Демек ушул биздеги кошуна мамлекеттердеги эпидемиологиялык кырдаал изилденип, анализдеп, ошонун жыйынтыгы менен ушундай чечимдер кабыл алынат. Бул Саламаттык сактоо министрлиги эки өлкөнүн сүйлөшүүсүнүн негизинде ушул өзүбүздүн элди сактоо ошондой эле элдин ден соолугуна кам көрүүнүн негизинде ушул Саламаттык сактоо министрлигинин атайын буйрук чыгып келгенден кийин гана биз действия беришибиз мүмкүн. Анан ушул коронавируска каршы эмдөө аябай активдүү жүрдү эле. Азыркы учурда кандай болуп атат? Дагы деле вакциналар сайылып атабы ушу? Билесиздер, азыркы күндө деле Кыргызстан деле кооптуу аймакта турат. Билесиздер, бул коронавирус илдети дагы деле элдин арасында жүрүп жатат деп айта алам. Себеби биздин Саламаттык сактоо министрлигинин атайын Фейсбукта баракчасы бар. Ошондой эле республикалык ден соолукту чыңдоо каанасыныкы деле бар. Ошол жактан кирип көрсөңүздөр, азыркы күндө так даана саны бар. Азыркы күндө ковид менен катталгандар канчасы амбулаторный, канчасы стационарный жатышат. Ошо бул ооруну жеңүүдө же болбосо бул ооруду алдын алууда же болбосо ооруп калбоодо бул бир гана жолу эмдөө. Эң натыйжалуу жолу, баардык оорулардын эң натыйжалуу жолу бул эмдөө. Сөзсүз түрдө азыркы күндө эмдөө жүрүп жатат. Азыр мурда жалын чакырчу элек акцияларды өткөрүп, коомдук жерлерге барып, алып коюңузчу сыраны иштесең, азыркы күндө Кудайга шүгүр деш керек. Элдин аң сезими өсүп, же болбосо маалыматтуулугу жогорулап, азыркы күндө өздөрү издеп келип алып атышат. Азыркы күндө Модерна вакцинасы төгөнү баштады болуш керек. Азыркы күндө Синофарм, Кытайдын Синофарм вакцинасы бар, сайылып жатат. Алуучулар болсо дагы деле чакырабыз. Бул деле ушул 13 ооруга каршы эмдөөдөй эле 3 күн ичинде өзгөрүү жаратат. Ошо жер кызарып же болбосо местный температура бериши мүмкүн, алсыратышы мүмкүн. Себеби бул сизге жаңы вакцина сайылып аткандын белгиси. 3 күн ичинде өтүп кетет. Буга эч кандай башка чаралардын колдонушунун кереги жок. 3 күн ичинде оор жумуш жасабай, суу тийгизбей, ошондой эле алкоголдук ичимдиктерди ичпесеңиз, сөзсүз түрдө 3 күн ичинде өтүп кетет турган нерсе. 12-күндөн күндөн баштап сизге сөзсүз түрдө бул ооруга каршы иммунитет берет. Ошол эле үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда, эмдөө каналарында берилип атса керек. Баткен областык үй бүлөлүк медицина борборунда, же болбосо өзүңүздөрдүн жакын жайгашкан ГИС ФАП деп коебуз го биз. Ошол өзүңүздөргө жакын жайгашкан медициналык мекемелерге кайрылып алсаңыздар болот. Мындан сырткары гриппке каршы да вакцина келип, азыркы күндө медициналык кызматкерлер менен мугалимдерге сайылып бүттү. Буюрса дагы Саламаттык сактоо министрлигинин эмеси менен кароосунун негизинде дагы элдерге дагы келет деп айтып атышат. Буюрса келсе, ал жөнүндө да маалымат беребиз. Чынында ушул сасык тумоо дагы быйыл аябай каттуу жүрдү. Менимче бир аз мындай кырдаал басаңдады болуш керек. Бир ай мурдага салыштырмалуу. Ушул грипп деп айтып өттүңүз. Ушул биринчи кезекте ушул мугалимдер менен медиктер дедиңиз. Андан кийинки ушул жарандардын кайсы категорияларына берилет? Баарына эле сайыла беришет. Өзгөчө баягы хронический заболеваемость боюнча учетто тургандар, бул сахар, давление, ошондой эле КБС деп жүрөк кан тамырлар менен бизде учетто турган жарандарга сөз чакырылат. Андан сырткары калуучулар деле келип алса болот. Бул эч кандай алгандан кийин ооруп калат экенмин жок. Бул сиздин 7 күн ичинде сизде иммунитет иштелип чыгат да. Ага чейин сиз иммунитетиңизди сакташыңыз керек, же болбосо ден соолукка кам көрүү керек. Бул биздин грипптин көбөйүп кетиши дагы бир себеби бул аба ырайы дагы болуп эсептелинет. Себеби бизде кургак аба болуп туруп алды. Ошол убакта бир аз аба ырайыбыз жаңылган же болбосо кар жаап калганда бат эле басаңдап кетиш керек эле, бирок аба ырайыбыз деле түрткү берди деп эсептейм да. Негизи бул гриппке чалдыкпоонун дагы бир жолу бул иммунитетти мыкты кармаш керек. Бул коронавирустан кийин баардыгыңыздар эле билип калдыңыздар болуш керек. Иммунитет кандай
чыңдашты. Бул сөзсүз түрдө мыкты долбоору бизге үйрөтүп кеткен. Туура тамактанууну колдонсок сөзсүз түрдө биздин иммунитетибиз эң мыкты деңгээлде болот деп айта алам. Анан ушул сасык туноого каршы эмдөөнү мугалимдер, ошондой эле саламаттык сактоо кызматкерлери жыл сайын алат да. Буну жыл сайын алуу ден соолукка эч кандай зыяны жокпу? Ошол бир жылга гана бизге иммунитет бере алат. Бир жылдан кийин сөзсүз түрдө алышыбыз керек. Бул себеби медицина кызматкерлери менен мугалимдер бул эл менен иштеген жамаат болуп эсептелгендиктен биз ошол биринчи келген вакцинация сөзсүз түрдө ушул эки тарапка сайылат деп айта алам. Жанагы коронавирус темасына кайра кайтсак да, ушул коронавируска каршы эмдөө азыркы учурда берилип атат дедиңиз. Жанагы кош бойлуу аялдар, ошондой эле бала эмизген аялдар буга чейин аларга берилдиби же алса кандай болот? Ушул суроого да жооп берсеңиз. Эң жакшы суроо бердиңиз. Бул негизи 2020 жылы вакцинация чыкканда бул бала эмизген энелер менен кош бойлуу энелерге запрет деп келген. Андан кийин уже изилденип чыгып, так изилденгенден кийин ошол убакта даже боюнда бар экенин билбей ала алган биздин энелер кездешкен. Өзүмдүн жеңем деле ошондой болуп калган. Анан изилденгенден кийин кайра уруксат берген 2021 жылы октябрь, ноябрь айлары болуш керек. Так эсимде жок экен. Ошол айда буйрук келген. Ушул кош бойлуу аялдар эгерде ден соолугу мыкты болгон болсо, анемия болбогон болсо, бул 22 неделден баштап алса болот. Бул 5 айлык болуп эсептелип калат. Анан эмизген аялдар бул ошол төрөтканадан чыккандан кийин 40 күндүк чилдеси чыккандан кийин сөзсүз түрдө ден соолугуңуздарга карап алсаңыздар болот. Бул наоборот сиздердин бала эмизген эне сүтү аркылуу деле баланын иммунитетин чыңдап, ушул ковидке каршы деле иммунитет бере алат деп ишендирип айта алат элек. Жакшы. Сөзсүз түрдө алса болот. Буга чейин да биз тааныган кош бойлуу энелер алып келген. Себеби билесиздер, бул грипп менен ковид сөзсүз түрдө түйүлүккө өтө чоң таасирин берет. Жугуштуу оору болгон үчүн, Анан ошо канча дозадан канча ирет алат азыркы берилип аткан вакцинаны? Негизи ушул кош бойлуу аялдарда азыр бизде билесиздер да 90% энелерде анемия бар, скандуулук менен жабыркашат. Азыркы күндө көпчүлүк убакта ушул төрөгөндөн кийин сайылып атат. Эмдөөлөр бул билесиздер 3 доза менен берилет. Биринчи доза алгандан кийин 21-28 күнүнүн аралыгында экинчи дозасын ала алышат. Андан кийин экинчи доза алып бүткөндөн кийин 3 ай же 6 айлыгынын аралыгында бул үчүнчү дозасын алсак болот. Сөзсүз түрдө аралыгын сакташыбыз керек. Анан ошол вакцинацияга барып атканда оорубашыбыз керек. Дени сак болуп турган акта гана ала алабыз. Анан 3 күн ичинде жанагындай өзүнүн айырмасын билдирет. Азыркы күндө биз медицина кызматкерлери 4-чү дозасын алып атабыз. Эгерде дениңиз сак болсо, оорубай турган болсо, алдын ала алып алсаңыз бул эң жакшы, эң натыйжалуу жол деп эсептейм. Демек 4 доза менен алса болот экен, коронавирустун эмдөөсүн. Анан ушул 18 жашка чейинки курактагы жаш балдарга дагы коронавируска каршы эмдөө берилбейт да. Бул багытта кандай иш-аракеттер жүрүп атат? Алар чын эле аларга зарылчылыгы жокпу ушул эмдөөнүн? Зарылчылыгы бар, баарыбызга эле зарылчылыгы бар. Бул негизи живая вакцина же болбосо тирүү вакцина болуп эсептелинет. Буну ушул 18 жаштан жогорукулар алып атканда, өзүңүздөр деле алып атканда өзгөрүүнү өтө катуу сезиңиздер болуш керек. Бул бир гана Sinopharm чалып өлтүрүлгөн вакцина, калган баары живой вакцина. Муну көтөрүп алуу же болбосо организмге сиңип кетиши бир аз кыйынчылыкты туудурат. Ошон үчүн 18 жашка чейинки биздин улан кыздарга берилбейт. Буларга бир гана биздин сунуштай турган жолубуз бул ошол 10-чу ооруга каршы эмдөөдөн сырткары иммунитетти бекемдөө. Жана биз айтып кеткен сарымсак, мөмө жемиш, жер жемиш, чипсы, кирешки, жана фанта, кола дегенди унутуп, жер жемиш, мөмө жемишти колдонуу менен иммунитетти чыңдасаңыз, сөзсүз түрдө баары ооруну жеңсе болот деп ойлойм. Рахмат, чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти десем болот. Урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, жогоруда биз түз эфирде эмдөө оорулардын алдын алат деген теманын тегерегинде сөз кылдык. Студиябызда бүгүн конокто Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун ден соолукту чыңдоо канасынын баш кадиси Жылдыз Тагаева конокто болуп, бизге эмдөөнүн адам баласынын ден соолугун сактоодогу мааниси тууралуу кеңири кеп кеңештерин берди.
Белгилей кетсем, бүгүнкү берүүбүз ЮНИСЕФтин колдоосу менен балдардын жана энелердин коопсуздугун жана бакубатчылыгын камсыздоо долбоорунун алкагында даярдалды. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта болуңуздар.